Зарташ айылы менен Чоң Кара айылын жашоочулардын ортосунда ызы чуу мына ушул арыктан аккан суунун айынан чыккан. Анткени Зарташ айылына келген арыктагы сууга кошуна турган Чоң Кара айылынын эли мал жандыктарын суугарат. Малдары менен келип мына сууларды булгап, ат эшектери менен түшүп алып ичет. Машинасына алып келип ушул жерде жуат. Базарга портерде мал апарса, малдын тезегин майта түшүрүп, ичине ушул жерде жуат. Агып сууга кошулуп атат. Анын артынан да урушуп атабыз, талашып атабыз, айта берип чарчадык. Эми бизге айылга таза суу керек да, основной. Чоң Кара айылынын эли болсо суу тартыш болгондуктан малды аргасыздан суугарып жатканын билдиришет. Анткени айылдагы суу түтүктөрүнөн сааты менен суу берилип, ичкенге араң жетет. Бизде эми суу кыйын да. Суу кыйын, анан кранта мынча мал менен суугарбайт. Анан илен жок, ушул жакка түшөбүз. Жергиликтүү бийлик эки айылдын эли суу маселесине байланыштуу пикир келишпестикке келип жатканы тууралуу кабардар болгону менен аны чечүүгө конкреттүү чараларды көрө элек. Эми гана аракет болуп жатканын билдирди. Берке Чоң Кара айылына лоток коюп берүү боюнча биз сүйлөшүлгөн болчу. Тилекке каршы лоток бүгүнкү күндө туура эмес болгондугуна байланыштуу азыр цемент алып берүү жолун карап атабыз. Цемент алып беребиз. Анан жайыттын атайын ошол жерден мал суу иче турган жайды курган экен. Ошого дагы суу келтирүү маселесин карап атабыз. Белгилеп өтсөк, Баткен районундагы бир канча айылдарда таза суу түтүктөрү жок болгондуктан эл арыктагы сууну таза суу катары пайдаланып келет. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.